Батырыны коен бүбү Майгарайба жашаган үйгө баш бакканда эле 10 чакты кичинекей баланын бут кийимдери көзгө чалдыгат. Көрсө алар чоң энесин айланчыктап жанынан каршы жылбайт экен. Эне кайда барса жанда неберелери ээрчи жүрөт. Биринен бири кызганып айлыга да жибергилери жок. Өзгөчө эгиздердин түгөйү 2 жаштагы кыял энесинин алдынан түшпөйт. Эмдерди чоңойтуу оңой эмес экенин Батыр эне жон териси менен сезе билет. Анткени өзү да эгиз төрөгөн. Мындан улам эмдерди торултуу үчүн келинине жардам берүүгө Ордо калаага келген. Эне бир күндө канча толгонуп, ушу бир баласы үчүн канча толгонуп түн уйкусунан кетет, күндүзгү түйшүгүнөн кетет. Ошолордун оюну, ошолордун кири, ошончо малды багып жүрдүк. Ушунча чоң түйшүктөрдү тарттык, бирок азыр ушу бакубат жашоодо жашап дөөлөттү карлыктамын садаган кетейин. Балдарым түйшүгүнүн баардыгы эле унутулуп калды. 10 балага татыктуу тарбия берген Батыр эне азыр уул кыздарынын кеңешчиси жана таянар тоосу. Неберелери болсо чоң энеси жашоосунун туткасы экенин аңдай элек болсо да, апасынын айткандары алар үчүн мыйзам. Ал тургай эс тартып калгандары чоң энесинин айтканынан чыкпай, манас айт десе айтып берди. Кагышырга жол таппай, эпагала ойлоп бирдирей. Ой, кайран балам молодец да. Мына ушундай энелердин деми менен ар бир бүлөдө жылуулук жана жакшылык түнөк табат. Мындан улам мамлекет жана коомчулукта энелерге болгон аяр мамилени калыптандыруу, өлкөдө үй бүлө жана эненин баркын көтөрүү, абалын бекемдөө максатында 2012-жылы энелер күнүн белгилөө жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Я всегда мечтал, чтобы Дүйнөдө энеден ыйык нерсе жок. Бейиш энелердин таман алдында деп бекер жерден айтылган эмес. Эне үй бүлөнүн куту, берекеси, шам чырагы, өмүрдүн башаты. Кайсыл жака барбай эле кыйналган учурда биринчи кезекте апаларыбызга кайрылат экенбиз. Акыл сурап, колдоо күтөт экенбиз. Ар дайым эненин кеңешине, жылуу сөзүнө муктажбыз. Ошондуктан энелер күнүн белгилөөнү киргизүүнү ниет кылчумун. Адам жарык дүйнөгө келгенде биринчи эле апа деп оозунат. Мунун өзү ар бир адамдын жүрөгүндө эне деген ыйык сезим наристе кезинде жараларынан кабар берип турат. Гүлнара Касымбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук 1 канал.